Жалал Абад шаардык кадастр мамлекеттик мекемеси толугу менен жаңыланууга муктаж. Мамлекеттик каттоо кызматы 70-жылдары курулган эски имаратта 2001 жылдан бери жарандарга тейлөө көрсөтүп келет. Учурда мекеменин имараты азыркы талаптарга жооп бербейт. Тиешелүү шарттар түзүлгөн эмес. Эски меж рекламный комбинат деп Сайзын малындагы имараттардын бирине кирет. 74 или 70-жылдары курулган имаратка кирет. Мүмкүн болушунча ситуациядан чыгып атабыз, кабинеттерибиз жетишпейт. Эптеп бир кабинетте 4-5тен чоңураак болсо 6дан адистерди отургузуп атабыз. Тем более азыр атерден өткөн үчүн бир чоң кабинетибиз бар эле, ал немеге кабинетке архив катары иштетип, азыр ал жерге сузактан өткөн атердин алкагындагы архивный делолордун баарын ошол жерге стеллаждар даярдап, ошол жерге тизип даярдап выходтан чыктык да. Эми анын жетекчиликтер менен деле сүйлөштүк. Эми немесине карайбыз дейт. Эми жетекчиликтин айтышы боюнча 11 офисти кайрадан куруп чыгышыбыз керек экен дейт. Бизде Кыргызстан боюнча 49 офис бар да. Аймактык реформанын алкагында калаада калктын саны 183 миңге жетип, жумуш мурдагыдан да кыйындады. Мында кызмат алууга келгендер да заманбап имарат куруу зарылчылыгын белгилеп, имаратка болгон наразычылыгын айтышты. Анткени бул жайда күтүү залдары жок, бөлмөлөр тар, дубалдар көчүп көрүмсүз абалда турат. Атайын спес өзүнүн имараты болбосо, баары бул жердеги кардырларды көзөмөлдөө кыйын болсо керек деп эсептейм. Мына мамлекетибизде канча жакшы нерселер салынып атат. Ошолордун катарында дагы бул ишканага жакшы бир имарат шарты менен, бардык шарты менен, күтүү залы менен салынып калат деген үмүтүбүз бар. Адамдарды азыр талап күчөгөн, себеби мамлекетибиз дагы өнүгүүсү жолдоруна түшүп, камсыздандыруу, дагы башка нерселер көбөйгөндүктөн адамдарда дагы талап көбөйүп ушу иштерге келип атат да. Эми кичине берже скамейка кылып койсо мындай аялдар келгенде жашап өткөндө кичине отуруп кеткен. Кошумчалап койсоңуз, Ашы электронный өчүрөтлөр кылып койсо жакшы болот эле да. Андай күтүп турбай, жазылып. күтүү залдары болсо, жок. Күтүү заллар болсо, ашнакалар болсо, жакшы боларды. 2 сааттан бери турасыз. Туруппуз, паспорт столдо турдук 5тен бери, дальше бетте туруппуз. Кабинеттер тар экен. Азыркы мына учурга андай эле талап бере бербейт. Бирок иштеген кызматчылары, жетекчиси жакшы, ийкемдүү гана мамиле кылып атат. Бардык суроолорубузду, бардык айта турган нерселерибизди канааттандырып атат. Чынында иштин баары недвижимость мындай боюнча, ушул жерде экен жер маселеси, үй маселеси боюнча. Ушул мен дагы кичине жер маселеси боюнча келдим эле, Аллага шүгүр чечип кетип атам. Мен кааларым ушул жерге азыркы өсүш болуп атат, жакшы здание салып, жакшы кабинеттерди берип, современный кылып койсо, мына тейлөө жакшы болот деп ойлойм. Акыркы мезгилде кадастр мекемесинде жарандардын арыздарын аткаруу мөөнөтү 3 айга чейин созулуп жатат. Юрист Нурислам Райымжанов убактысынын баары ушул жерде өтүп жатканын билдирет. Ал тиешелүү жетекчилерден жумуштун сапатын күчөтүп, бул маселени чечүү боюнча кайрылган. Күн ара келип туруш керек болуп да, эмне болду деп бир жолу сурапчы жок дегендечи. Антпесе анан жумуш көп калып кетет экен да. Эми арызды алып коюп атат, бирок анын мөөнөтү, аткаруу мөөнөтү, мисалы 5 күн ичинде аткаруу деп көрсөтүлгөн болсо, мейли 1 ай күтөлүк, 2 ай күтөлүк, эми 3 айдан ашып кетсе, же ага жетсе, уже элде наразычылык болот экен да. Биз деле наразы, бизден да наразы болот да. Биз эми булардан наразы болуп келет. Неге биздин документ бүтпөй атат деп. Ошол эле ошол ишин жакшыртууну суранат элек эми тиешелүү жооптуу адамдарданчы. Буларды дагы айыптагым келбейт, иштебей атасыңар деп, иштеп атат колунан келгенче, бирок жетишпей атат. Көйгөй мекемеде адистердин жетишсиздигинде, компьютерлер да толук эмес. Кошумча кадрларды алууга президенттин жарлыгы тоскоолдук кылууда. Президентибиздин чыгарган жарлыгы бар, 2027-жылга чейин штат маселеси мораторий киргизилген. Анын атердин алкагында ошого да карабастан контракт маселесинде адистерди чечип берди, бирок ошол чечип берген адистерибиз дагы жетишпегендигинен жаңы жетекчилик шайланган бизде. Ага дагы кат жолдодук. Буюрса ошол маселелер чечилип калса, арыз аткаруу мөөнөтүбүз дагы чечилип калат. Основной физический человеческий фактор болуп атат. Бир эле регистраторго 50-60тан ашык заявление түшүп атат да. Мурда бир күндө 10-15 заявление түшөт эле. Азыр көп ошого
эмне менен 2 заявление түшөт техпаспортко, кээде 3 заявление түшүп калат. Бир эле адреске госакты, регистрациянан техпаспортко. Анда көп убакыт өтүп кетет да. 1-2 айдан ашык. 1 ай 2 ай убакыт алып коет да. Жалал-Абад шаардык кадастр мамлекеттик мекемесине жаңы имарат салууга жер маселеси чечилбей турат. План боюнча мекемени шаардын четине жылдыруу каралган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.